Кыргызстан өзүдө кабарларды улантабыз. Экономика жана энергия министрлиги өлкө аймагында адал азыктарды сатууну жөнгө салып, эрежеге тууралоо боюнча токтомдун долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы кабарлоодо. Эгер токтом кабыл алынса, адал маркасы менен товар чыгарган ишканалар мамлекеттик органдардын жана муфтияттын атайын сертификациясынан өтүшү керек. Долбоор Кыргызстанды сырткы рынокко эл аралык жана адал стандарттарына туура келген экологиялык айыл чарба продукцияларын чыгарган өлкө катары көрсөтүүнү максат кылат. Бул маселенин тегерегинде биз уланталык деп турабыз. Экономика министрлигинин адал индустрия бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Кайырбеков биздин 11 каналыбызга келип отурат. Куш келипсиз, Алмаз. Саламатсызбы? Дегенде мына суроону баштайын. Мындай сунуштун зарылчылыгын түшүндүрө кетпейликпи дегенде, себеби дегенде адал азыктар туурасында биз да буга чейин талкуулаган элек. Ал жакта негизинде чын эле ал продукцияларды текшерүү, мындайча айтканда, чар жайыт экен. Аны эмне үчүн расмий түрдө ушул стандарттарды кайра карап чыгак деп чечтиңиздер? Биринчиден, өзүңөр билгендей, Кыргыз Республикасынын өнүгүү адал индустриянын өнүгүү концепциясы кабыл алынган. Бул концепцияны эмне билдирет? Бул концепция ушу фундаментальный документ болуп атат. Бул бүт мамлекеттердин ичинен биздики Кыргыз Республикасы эң биринчиден болуп токтом менен бекитилген. Бул концепцияда ушул кайсы шарт менен, кайсы багыт менен барууга, кандай иш-чараларды ишке ашырууга жанакы иш план мероприятий деген бар. Иш-чаралардын ишке ашыруунун планын бир негизи болуп ушу маркировка системасы болуп эсептелет. Бул маркировка эмнеге берип атканыбыз? Анткени өзүңөр да билесиңер, көп жактан сурап атышат. Бул чыныгы халалбы, адалбы же адал эмеспи деп көптөгөн суроолор болуп атат. Ушуга караштуу биздин министерствобуз ушул жакка абдан жакшы көңүл буруп, ушуну жанакы электрондуу система, QR код деген система бар. Өзүңөр билесиңер, азыр жана инновациялык, заманбап жаңы технологиялар чыгып атат. Биз ошолордон калбай, биринчилерден болуп ушундай долбоор проектти биз азыр сунуштулуп атабыз. Азырынча макулдашуу системасы болуп атат. Бул жана Министерство сельского хозяйства, ветеринарный инспекция, диний башкармачылыгы менен, академия наук менен бүт иш жылса ушул ишке кириштүү министерстволор менен ведомстволор чогуу иш аракет кылып атабыз дагы. Ушул биздин долбоорубуз Кудай буйрса ишке ашса, бул биздин жанакы потребительдер, өзүлөр жанакы QR код системасы, сотовый приложение да бар бул система. Ошол менен жанакы биздин логотипибиз да бар, азыр Кыргыз патентке берилген. Ошону Кудай буйрса ушу QR код системага сотовый телефон менен тийгизгенде бүт маалыматтар чыгат. Мисалы, кайсы мамлекетте бул чыгарылган, кайсы иш-чара, иш өнөр жайы, кандай состав, мисалы колбаса же сосиска болобу же кандай продукт болобу, ушул кандай система менен, каяктан жасалган, кайсыл эттен, кайсыл цехтен союлган, мал союучу жактан, кайсыл бүт шарт, кайсыл стандарттар менен иштелген бар деген бүт маалыматтын бар тең ушул бир приложениеде болот. Бирок бул негизи мобилдик телефондор аркылуу билсе болот айтып жатасыз. Бирок негизи кандай жанагы маркировка болгон учурда өзүңүздөрдүн белгиңиздер барбы? Азыр иштеп чыктыңыздарбы? Болсо ошону көрсөк болобу? Маркировкабыз эми өзүбүздүн белгибиз бар. Мен азыр мындай көргөзүү катары көргөзөт элем. Жаныма да ала келдим элем. Мисалы, мына мындай система болуп атат да. Могул жакта мына өзүңөр көрүп атасыңар. Мисалы, мына жакын көрүнөт. Биякта мына ушу көрүнүп атат. Биякта сотовый телефон менен приложениеде мына QR код деген система бар да, моягындачы. Манакей QR код системасы чапталат ар бир продукцияга. Бул эмнени билдирет? Бул чапталганда ушул база данных бизде жана софт система деген бар да, сервер. Ошол жака бар тең бүт база даннысын бар тең киринет дагы, киргенден кийин бар билинет. Кайсы продукциядан бунун бар тең жасалганы, кандай иш аракеттерин кылганы, мисалы даже жанакы срок хранения чейин болот да. Биякта бардык бүт информация жагында кайсыл жактан келген, кайсыл температурада сакталганы, кайсыл убойну цехтен келгени, жана азыр идентификация болуп атпайбы, билесиңер, малдын. Бул дагы жана бажа биримдигин кирген бир максаттын бири мына азыр Кыргыз мамлекетибиз ушуну ишке ашырып атат. Буну эмнеден билдирет? Бул деген ушул таза малыбызды биз таза мал союучу жактан өткөзүп, жанакындай вакцинация, идентификация, антибиотиктер сайылганбы же сайылган эмеспи? Ушунун баары тең жанакы цепочка прослеживаемости деген бар. ХАСП система менен жанакы бүт тактоонун баары тең өткөн системанын баары тең биз андан кийин ана адал деп бул берилет. Эми учурда азыр долбоорду сунуштап жатасыздар. Анан бул процедура качан аяктап, качан ишке ашат? Эми бул процедура биз буну менен этияттык менен кылып атабыз. Анткени баягы бажы биримдигинин ичинен биз биринчилерден болуп ушуну ишке Кудай буйрса аракет кылып атабыз. Бай өзүңөр билесиңер, таза коом деп жанакы электронный система болуп атпайбы? Ушунун бир
бир проектisi болуп да кирилип атат. Кудай буюрса, бул биздин жана потребительдерибиздин, биздин элдин таза, чыныгы анык таза продукцияны жегенге биз ушул максатта койгонбуз. Бул биринчиден, экинчиден жана пищевая безопасность деген билесиңер. Экинчиден бул жактан баягы биздин жеке ишкерлерибиздин продукциясын чет өлкөгө чыгаруу. Буну эмне билдирет? Бул деген өзүңөр билесиңер, мына араб мамлекеттери биздин тамак аштарыбызга абдан жакшы көңүл буруп атат. Бул жанакы бал концепциясында да балды да жазганбыз, жана топостун эттери деп атабыз. Баягы биздин козуларыбыздын эттери мына Иранга кетип атат. Бунун баары тең ушул халалдын системасы менен, ушул таза бүт аныктоочу жактар менен баарын тең изилдеп чыгып туруп, баарын кагаз түрүндө ушунун баарын көргөзүп туруп, анан биз чет өлкөлөргө сатууга жакшы аракет ушул биздин ишкерлерибизге аракет кылып аткан ишибиз. Бирок Алмаз мырза, негизи учурда кайсы бир ишкер ошол ишкерлик менен алектенип, же азык-түлүк жаатын ошол эле колбаса жана башка продукциялар чыгаруу маалында алардын уруксат алуу процедурасы учурда сиздердин жана долбоор ишке кире электе кандай жүрүп жатат? Мисалы, биздин билишибизче жанагы муфтият эле карайт деп окуганбыз, туура? Ошол жактан эле жанагы сертификатты алат экен, албагандары каалагандай жанагындай барактарды чаптап эле чыгара берет экен. Бул жаатында ошол айырмасы кандай болгон жатат? Эмилики сунуштап берип жаткан долбооруңардын тегерегинде. Абдан жакшы суроо. Бул өзүңөр билесиңер, мына жеке кээ бир ишкерлер өзүлөрү ушул сертификацияларды берип атат да. Кыргызстанда өзүңөр деле көрүп атасыңар, көптөгөн кафелерде, көптөгөн жанакы ишканаларда, көптөгөн жакшы бир жагдайларда ушул халал деп сертификациянын түрлөрү көп болуп кетти. Кээ бирлөр берет, кээ бирлөр бербей эле чаптайт. Берген күнү дагы кайсыл таксыптоо менен, кандай максаттар менен берилип атканы бул дагы көп суроо болуп атат да. Биздин Министерство экономикабыз диний башкармачылыгы менен соглашение калем коюлган, бирибизге соглашение, меморандум. Бул эмнени билдирет? Бул биз өзүбүз билебиз, Кыргыз Республикабыз светтик мамлекетпиз. Бирок ошого карабастан мусулмандардын жашоочулары көп. Ошондуктан биз биякта диний башкармачылыгы шариаттын стандарттары боюнча, мамлекет болсо бүт ветеринар санитардык жактан баарын биргелешип, ушуну чогуу иш аракетин кылабыз деп, бул да бир меморандум коюлган болчу 2015-жылы. Бул эмнени билдирет? Бул деген ушул ишти туура таза багыт менен алууга, ушуну таза алып барууга. Ушул жактан анан кийин биздин Министерство экономикасында Центр стандартизации, Бишкекский центр испытаний и стандартизации деген бар. Бул биздин ведомство менен диний башкармачылыгы биригип, соглашение түрүндө сертификаттарды бере баштады. Бул альтернатива жана частниктерге альтернатива катары мамлекеттик жактан сертификаттар бере баштады. Бул сертификаттарды эми Кудай буйрса мына биздин ишкерлер ала башташты. Бирок азыркы буга чейинки жанагы расмий түрдө эмес, эми атайын сертификат алып эмес, албай туруп деле иш алып барган адамдардын жанагы иши болбой калат, жанагы долбоор кирсе турабы. Сөзсүз түрдө сиздер аркылуу гана алышы керек. Биз жок, бул түшүндүрүү максатта бар да, буну биз не обязательно добровольный сертификация дейт да. Добровольный дегенде бул эмнени билдирет? Бул өз ыктыяры менен. Эгерде чыныгы ал менин халалым таза, чыныгы мен ушунун баарын тең бүт жанакындай хасп система менен, жанакы технический регламенттер менен, бажы биримдигине киргенде өзүңөр билесиңер, жана эт мясной продукциянын технический регламенттери бар. Ошонун баарына шайкеш келген, биздин стандарттар менен шайкеш келген, жанакы чет өлкөлүк малайзийский, же турецкий, жана СМИК организациялардын шайкештерине баарына чын эле шайкеш келсе, ошондо ал ачык айтат дагы, мен ушундай мамлекеттик маркировка кылгым келет депчи. Бирок аны ачык айтпагандар кандай болот анда? Ачык айтпагандар эмне болуп атпайбы? Биз деген светтик мамлекетпиз. Биз буну мындай жесткий түрүндө кыла албайбыз. Анткени биздики ушул техническое обосновка технического регулирования bizde бул добровольная сфера болуп кирет да. Биз анткени светтик мамлекет. Калоочулар өтсө, калоочу өзү. Анан ошончуктан биз жанакы маркировка берип атканыбыз, бул эмнени билдирет? Бул өзү жана сотовый приложениясы менен QR код аркылуу өзү тандайт. Мамлекеттикине ишенеби, же болбосо частниктерге ким билет, кимдикине ишенеби. Биякта биз мындай калоо системында биринчи бул долбоор айтып атам, биз акырындык менен берип атабыз. Мана азыр соглашениялардын баары өтсө, андан кийин минуска беребиз. Минус бергенден кийин минус өзүнүн дагы 14 күн ичинде регламент боюнча бүт өзүнүн жана суроолорун же болбосо бир кандайдыр бир калоолорун айтат дагы, ошонун баарын тең бекитип туруп, анан кийин иш-чараларга биз мына азыр могу электрондук система Министерство экономикасына бердик. Эмнеге? Буну ушул талкуулоо системасы болсун. Ушунун баарын билип туруп, анан кийин өкмөткө беребиз.
Бирок мен азыр бир ой пайда болду. Эгерде жана маркировканын белгисин көрсөтүп жатпайсызбы? Эл кийин бара-бара билип баштайт болуш керек да, бул мамлекеттик сертификат алган продукция экен. Себеби дегенде мындай маалыматтар чыгып жатат. Ал эми бул кереги жок мага, андай сертификатсыз деле бул продуктыларымды өткөрүп берем деген адамдардын айырмачылыгы болот окшойт да бара-бара. Туура айтасыз. Ошондуктан биз дагы мындай келе албайбыз да, келип туруп эле болду, мамлекеттикин эле аласың, частниктердикин албайсың дегенде бул да бир туура эмес сунуш болуп калат да. Ошондуктан биз буну акырындык менен, бул дагы айтып атпаймынбы, жаңы инновациондук система болуп атат. Биз дагы буну акырын мындай элге түшүндүрмө кылып, мына роликтерди Кудай буйрса мына даярдап атабыз. Ушунун баарын таза кылып туруп, анан кийин мына ошондо адам өзү каалоосун айтат да, мен чыныгы эле мамлекеттикине ишенемби же жеке ишкерлерге ишенемби деп. Анткени бул дагы биз эмне, бул түрткү жана контрафакт боюнча, жанакындай коррупцияга каршы, жанакы чет өлкөгө чыгуучу биздин продукцияларга биздин ишкерлерибизге жакшы бир жардам катары кылып берели деп атабыз да. Кудай буйрса бул ушул жакшы. Азыр анткени мына Министерство экономики Россия Федерациясында да эле ушул система болуп атат. Анткени алдоо, потребительский обман деген болуп атат. Алар дагы азыр киргизип атат. Обязывают ар бир продукцияга конкретный бүт данныйларды бергиле. А биз болсо буну электрондук системада берели деп атабыз, Кудай буйрса. Биринчилерден болуп бул да, Кудай буйрса, бир жакшы иш. Бир четинен алып караганда туура жакшы эле иш-чара болчу да, бирок ошентсе дагы бул азык-түлүктөрдүн баасына кандай таасир этпейби? Себеби кайра эле контролду текшерүү болот экен. Жок, биякта эми контроль дегенде мындай да, эми контроль болот эгерде чыныгы эле ал адал деп өзүн айтып атса. Экинчиден, ушул бүт жанакы нормативный документтердин баары, мына баа жемиримдигинде киргенде өзүңөр деле билесиңер, мына еттин баары тең жанакы реестрден өткөн Евразийский экономический союздун бажы биримдигинен реестрден өткөн мал союучу жактардан малдын баары союш керек. Баягы үйдө союп жана саткан эмелин баары тең ал өзүнүн гана жагына эле, өзүнүн үй бүлөсүнө эле калтырат. А бирок сыртка чыгаруу сатуу болбойт үйдөн сойгон. Мунун баары тең жанакы мал союучу жактардан союп, ошол жакта жанакы технический обработка деген бар. Бүт транспортировка, упаковка, хранение, баардык нерселердин баары тең азыр талап кылып атат. Буну дүйнө талап кылып атат. Буну азыртан да мен айткым келет ушу ишкерлерибизге. Акырындан мына азыр жакшы мына биз дагы мамлекетибиздин өкмөт башчыбыздын бая распоряжение чыккан. Бүт малчу сой жактардын баары тең жана инвентаризация кылганбыз. Бизде Кыргызстанда 86 болчу. Азыр дагы мына көбөйүп атат. Ошолордун ичинен көбү баардыгы ушу шайкеш керек да, бажы биримдигинечи, баардыгы. Ушул жогоруда сиз белгилеп өткөндөй, Нарынга болгон иш сапарында да ошол ветеринардык жааттагы иштерди колго алыш керек деген премьер-министр өз сапарында белгилеп өттү. Мен сурайын дегеним, азыр биз азык-түлүктөр боюнча сүйлөшүп жатпайсызбы сиз менен алмазбызда. Бирок ошол эле учурда кадимки эле ымыркайдын жалайыгынан баштап ошол эле пансионат, косметика, дары-дармектерге чейин эле халал деген жазуу силинип калганда, кегесте ойлоп отуруп бардык эле жазуулар халал же болбосо адал деген жазууларды көрүп, бул тенденция деген эле негизинен эле ушундай популярдуу, таанымал болуп жатканына кегесте суроо салгандар көп эле. Кандай дейсиз, бул азык-түлүккө байланышсыз жанагы аттардын берилип жатышы боюнча? Сиз туура айтасыз, жанакындай такси, анан жанакындай сууга да берген бул туура эмес да, негизичи. Бул азырынча сиздер тараптан бул кандай контролдолобу же? Жок, бул боюнча эми контрол болгондо ушу такси деп бергенде биз динди башкарчы менен кат түрүндө жазып ушу түшүндүргөнбүз. Бул такси деген бул эмне деген эми таржайт болуп атат. Бул да туура эмес дегенде ошондон кийин жабылган бул нерселерчи. Бул мындай болуп атат да, жана жеке ишкерлер аша чаап мындай берип атпайбы, буну жана бренд катары колдонуп атат да. Эми бир бренд катары колдонгондо буну да биз туура колдонуш керекпиз да. Чыныгы гостиницалар бар. Чынайгы дүйнө жүзүндө бар мындай. Бул жана малазийский стандартты биз туура айтыш керекпиз. Биздин мына национальный стандарт деп биздин улуттук стандарттар ушу малазийский стандарт менен шайкеш келген стандарттарды кабыл алганбыз. Бул ишкер өзү иштегиси келсе, центр стандартизацияда библиотекабыз бар, ошол жактан сатып алат бүт стандарттарды. Кайсыл иш менен иштегиси келсе, кандай иш менен иштегиси, туризм болобу же болбосо жеке тамак аш болобу, аяктан баарын алат. Бирок жанакы ашыктык жактардан биз азыр андайга жакын эмеспиз. Бул биринчиден. Экинчиден, биз да туура түшүнүш керекпиз. Биз жанакы Советтик Союздун убагында айыл чарба менен ушу жаныбарлар менен иштөөчү системада иштечүбүз, ата бабаларыбыздын жасаган ишин. Биз азыр эле кайра ошону Кудай буйрса ишке ашырып, кайра ушуну бирок туура ушу этибизди бренд катары көргөзгүбүз келип атат дагы, ушуну туура сапат менен. Андан тышкары дагы малды көбөйтүүчү жана племенной заводдорду дагы жаңыртыш керекпиз. Жанакындай мал союучу жактарды, производстволорду жана консервный, баночный жанакы продукцияларды дагы бар. Ушунун баарын тең биз ушул сактоо, жанакы туура таза ишке ашырууга, анан
чыныгы адал кылууга жакшы максаттар коюп атабыз. Рахмат, Алмаз мырза, убактыңызды бөлүп маек бердиңиз. Ийгилик каалайбыз.